çıkarabız. İkinciden, bayattan beri 2-3 yol aytıp atasiz. Tiyak karasam ыйлаймын, buyak karasam külöm dep. Ыйлабаңда, külböңдөгүн бери бейле коюңуз сиз добушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Bayattan beri 2-3 yol şunday aytıp atасыздар. Давайте вот конкретно определяйся этиңиз, ыйлабаңыздагы, өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз, определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста. Урматтуу Акылбек Усенбекович, чындыгында биз мамлекеттин казынасын толтуруш жолун издеп, ошону толтурсак жакшы эле. Мына биздин комитетибиз 8 көчмө жыйын өткүздүк мамлекет боюнча. 5 областта болдук. Кайсы жерге барбайлык чындыгында аябай маселе көп. Бүгүн урматтуу президентибиздин ушул мыйзамды колдоп атканын да түшүнүп турабыз. Не дегенде көйгөй аябай көп, алардын баарын чечиш керек. Мен мыйзамды колдойм. Бирок мен ушу бир суранычым эле бар да. Менде суроо деле жок. Калуу иретинде. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин эркиңиз дагы жетет, күчүңүз дагы жетет. Но онлайн казино боюнчачы айтып коеюн дегенде, муногу бизде чындыгында бир дагы сервер жок да, онлайн казинону. Булар барды Казакстандан, интернет аркылуу, Россиядан, бүтүн букмекерский контораларчы. Ушулардын бардын блокировать этиш керек. Онлайн казино ачам десе, Кыргызстанда регистрация болуп, серверлерин ушул жерде коюп ачсын. Ошондо гана кыргыз жараны ойнай албайт деп мен ошону ишенем да. Сизден сураныч, ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз, азыр мына мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Көптөгөн оборудованияларды алып келип атасыңар. Мен ойлойм, ушу тыюу салууга сиздин чындыгында эркиңиз жетет депчи. Калганын чын айтайын, эми казиного кирип чыкканычы физически. Ал оңой токтотсо болот да. Но ушу мен бир эле суранычым ушу, онлайн казино болсо катуураак көзөмөлгө алып коелу. Рахмат. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча бизде азыр атайын программа иштелип чыгып атат. Сиз туура айттыңыз, биз азыр Центр технического обслуживания деген чоң өзүбүздүн бир имаратыбызды ачканбыз. Ошол жерде бүгүнкү жаңы технологияларга баалык, ошолорго ылайыктуу техникаларды алып келип, программирование алып келип иштеп атабыз. Онлайн казино азыр дагы иштеп атат, билесиздер, территориябызда. Башка мамлекеттердин казинолору иштеп атат. Ошол жерге биздин балдарыбыз барып, балдарыбыз, жарандарыбыз барып ойноп атышат. Мына алардын серверлери Казакстанда, Россияда, башка бүт эле мамлекеттерде. Мына азыр эгерде биз ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, бардык чет өлкөлөрдүн турган серверлер биздин мамлекетте онлайн казинолордун баарын жапканга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Биздин мамлекеттин өзүнөн лицензия алып, ушул жерде гана түзүлгөн баягы онлайн казинолор иштейт. Ага дагы жана Акылбек Усенбекович айткандай, биздин жарандарыбыз биздин паспорттор менен регистрация боло албайт, жана алып кирип ойной албайт. Андан сырткары казино боюнча, казиного мына айтып атпайсыңар, ким гарантия берет? Ошол кыргыздар кирип ойной албайт дегенине. Буга мыйзам гарантия берет. Адам гарантия бере албайт. Сиздер кабыл алган мыйзам гарантия берет. Ошол мыйзамды аткара турган мына биз Кудай буйрса аткарганга аракет кылабыз. Көпчүлүк депутаттар айтып атышат, туура айтып атасыздар, ыйманды айтып атасыздар, динди кошуп айтып атасыздар. Биз деле баарыбыз мына намаз окуган жигиттербиз, баарыбыз деле. Бирок ошо ыйман деген жигиттердин деле мен билемин, маалыматым бар, кандай иштерди аткарып жүргөнүңөрдү. Так. Кайсыл обменкада иштеп атканыңарды, обменкадан кандай проценттерди берип атканыңарды, ыйман деп коюп туруп, кайсыл жерде канча акчаны кайерге апарып берип атканыңарды, баардык документальный бардыгы бар. Ошондуктан, урматтуу туугандар, саясат кылбастан мамлекеттеги элибизди, журтубузду багып алганга аракет кылышыбыз керек. Мына ыйман дегендер, казино жаман дегендер, казиного барып, казинодон чыкпай күнү-түнү жаткандар бар. Күнү-түнү жаткандар болгон. Мына баарыбыз билебиз ал депутаттарды. Ушул туруп алып айтып атат мына сүйдөп. Ошол жерде банкрот болуп,
чыга албай казинода калып кеткен адамдарды алып чыккан адамдар bu yerде отурасыңар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул нерсени саясатташтырардын алдында жакшынакай бир ойлоп алышыңар керек. Туура араңарда мындай чынчыл депутаттарыңыздар да көпсүздөр. Көпсүздөр. Ошондуктан урматтуу Бактыбек Үсенович, сиз айткандай онлайн казинону башка мамлекеттерде серверлер турганын биз блокировать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат азыр. Муну мамлекет ушу шартты түзүп берип атат. Кудай кааласа, Кудай буйрса, анан могу жерде тигил Жанар Кубанычевич айттыңыз, жанагы биздин мурда паспорту алып, Россияда айрыкча Россияда бир где-то бир эң азы дегенде 500-600дөн статистика боюнча, көп дегенде 800-900 чейин адамдар паспорт алып алды деген маалыматтар бар. Эми ал так маалымат азыр айтыш кыйын. Ушулар боюнча дагы азыр жаңы программирование даярдап атышат балдар. Так. Алардын ошо ининен да алышып, булар бизде төрөлүшкөн, бул жерде өсүшкөн, бул жерден паспорт алышкан адамдар. Барып паспорттарды алмаштыргандарды гана. Бирок Россияда барып төрөлүп калса, кыргыздын балдары Россияда төрөлүп атпайбы? Аларга биз маселе кыла албайбыз. Ошондуктан бул маселеге дагы бир категория граждандарды киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-ncı микрофон. Рахмат төраға. Акылбек Үсенбекович, мына кече күнү, кече жакында эле биздин коллегабыз Жеңиш Шермаматович Кумтөр маселеси боюнча теңиз бөлтүрөккө сөз айтып чыкты эле. Жана ижарага алуу боюнчачы. Мына бүгүн маалыматтар келип атат, ушул ижаранын ордуна биздин жогорку кеңештин мурунку зданиясын бериптир, ушул жака жайгаша турган болду депчи. Менин түшүнүгүмө караганда, значит теңиз бөлтүрөк Кумтөрдүн акчасын өзү каалагандай силерме кеңешпетип иш кылат экен да, я так понял. Себеби дегенде, мына ушул окшогон мына өйдөдө коллегалар айтып кетти, биздин өзүбүздүн бюджетке салган, мамлекетке түшө турган акчаларыбызды каалагандай пайдаланып аткан кээ бир азаматтарыбыздын атынан биз мына азыр элдин алдында мындай мыйзамды кабыл алба дегенине карабай, мына силерди азыр каргайын десем жалгыз балам, каргабайын десем байкуш балам болуп, мына баарыбыз ушул иштин артынан аракет кылып атабыз. Мына ошол маселеде көңүл буруп койсоңуздар, 50 миллионго чейинки кеткен акчаны көрбөй калып атасыздар. Силер менен кеңешпей болар. Рахмат, мен бул сиздин заметке алып койсоңуз. Анан дагы айтып койчу нерсе, мен ушул теңиз бөлтүрүктөн 1 жылда кылган иштердин дагы бир мына бүгүнкү катышып атканыңызга байланыштуу bir жылдык отчетун алып койсок кандай болот ушунукун, эмне иш кылганы боюнча? Урматтуу депутат Сулайманов, бул боюнча мен айтып коеюн. Биринчиден, теңиз бөлтүрүк бул жерге бул мыйзам долбоордун эч кандай тиешеси жок, бул бир. Экинчиден, 50 миллиондо бурда батырсыздар, көрбөй атасыңар дегендер туура эмес. Биз баарын көрүп турабыз, карап турабыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ошол Кумтөрдү текшерүү боюнча счеттүү палатаны дайындаган. Биз да укук коргоо органдары биз дагы аны текшерүүнү жакында уже баштап аягына чыгарабыз. Экинчиден, баягыдан бери 2-3 жолу айтып атабыз. Тияк карасам ыйлаймын, бияк карасам күлөм деп. Ыйлабаң да, күлбөң дагы бербей эле коюңчу сиз да ушуңузду. Ладно? Пожалуйста. Баягыдан бери 2 жолу ушундай айтып атасыздар. Давайте вот конкретно определяйте этиңиз, ыйлабаңыз дагы, өзүңүзгө кыйынчылык келтирбеңиз. Определяйтесь и давайте. Дайте голоса или не давайте голоса. Все, пожалуйста.